İçi tar konu koşnalarga eskertүү эч качан ишке коюбоңуз. Буну неге коесуз түшүнбөйм. Бирдекеңиз урдап кеттиби, бирөө зыян берем деп атабы сизге. Муну жерден ашып барса жаш балдар келе салам деп, өрүк алам деп өтүшү мүмкүн. Анда дагы мүмкүн. Муну ишке неге коесуз? Урдайм деген адам мына жактан өтөт. Бул урдаган адам, бир нерсени урдаймын деген адам келип изжат этет сизде. Бүт кайериңиз каяктан өтүшү мүмкүн. Бул %100% жаш балдарды кесиш үчүн бир жерини нерсе кылыш үчүн коюлган да, башка нерсе үчүн эмес. Өзүңүздүн балдарыңыз ойнойт го бу жерде. Ушундай койгон азыр ушунчалык ичи тар адамдар бар. Кудайым өзү сактасын ошолордон. Бу бура керек адамгерчиликке да жатпаган жат. Албетте бир көчөдө бир ушундай кону кошуна болот ар кимде. Бирок мындай кылганыбыз туура эмес мекендештерим. Урдайм деген адам бол башка жол менен урдайт, Мына кессин деп койгон да, иштерди карасаңыз. Эрге тийип жаткан кыздар баланын үч жерине карагыла. Биринчиден, силердин алдыңарда башка адамдарга урмат сыйы кандай? Өзүнөн чоңго, өзүнөн жашы өтүп калган кары аксакалга, өзүнөн ырый, төмөн официантка, например, өзүнүн алсыз адамдарга мамилеси кандай, ошого маани бергиле. Процесс ушундай уланат, эртең силер алсыз анын алдындагы жанындагы адамга айланасыңар. Ал учурда силерге кордук толук түрдө мүмкүн. Эгерде азыр силердин алдыңарда өзүнөн ылдый адамдарга башка мамиле, өзүнөн жогору адамдарга башка мамиле кылып жаткан болсо, сыйлуу адамды сыйлап, урматтап, анын баардыгынын колунан келет. Бирок жөнөкөй адамдарды, жөнөкөй тряпка пол жууп жүргөн официанттарды, башкаларды сыйлап, урматташ ар кимдин колунан келе бербейт. Падуша мамиле кылган, өзүнөн жогору, өзүнөн ылдыйга, ошол адамга маани бергиле. Ал эми экинчиден, башка эч ким менен жүрбө деген темасы жок аныкы. Силерге чейин балким сүйлөшүп көрдү, таанышып көрдү, башка кылып көрдү. Силер дагы таанышып көргөндөр сыяктуу. Силер дагы карап атасыңар, эрге тиейин деп жакшынакайды. Ал дагы карап атат, жакшынакайды. Мен айткым келет, ал деп, бул деп жакшы золотой баланы эстен чыгарып койгон, эсиңден кетирип койгон. Ал жатып кетти, постель маселеси болуп кетти деген тема жок да. Бир жолу жолугуп көрдү. Ал эми үчүнчү маселе бар. Спорту кандай? Ден соолугу кандай? Курсак салып чамып койгон бир чоң киши келип алса алдыңызга, анын курсагын тойгозуп өмүрүңүз өтүп кетиши толук түрдө мүмкүн да. Ден соолугуна караң, бул дегени семизге барба тийбе деген маселе жок. Кээ бирлер дараң жалаң семизге кызыгат. Курсак барына кызыгат. Тегерегибизде отурат андайлар. Мен айткым келет. Ден соолугу чың болсун. Ден соолугудан мурда иманы садык, салих болсун. Болбосо кыйналып каласыз. Түймөчүңүздү толук түрдө көтөрүп, үйүңүзгө апаратына кайтып келишип калышыңыз толук түрдө мүмкүн, эгерде анын иманы болбосо. Тестостеронду көтөрө турган 3 нерсе. Биринчиден, бул уйку мекендештерим. Уйкуну нормага абалына койбосоңуз, тестостерон алсыз болуп кете берет. Көп нерсени, гормондорду өзүнүн жайына кое турган нерсе бул уйку болуп эсептелет. Уйку, кутамдан кийин уктаң деген эң туура, кайрата качууга турасыз дегени да. Ошон үчүн уйкуну нормага коесуз, ден соолугуңузду ошого карап, арыкташ үчүн дагы биринчи уйкуну эсепке алыш керек. Диетологдор дагы айтат муну тынымсыз. Уйку экен. Ал эми экинчиден бул авокадо жемиши. Авокадо жемишин көбүрөөк жешибиз керек. Авокадону бизде аз жешет кыргыздар. Көбүрөөк жешибиз керек. Жалаң эле ушу торт, майлуу тамактарды жешсен сырткары мөмө жемиштерди жашообузга киргизишибиз керек мекендештерим. Ал эми үчүнчүдөн бул албетте спорт. Спорт менен алектенишибиз керек. Тестостеронду тысынан баштап, тамгачына чейин жайына кое турган бул спорт болуп эсептелет. Спорт менен алектен, спортко убакыт кетет дебе. Больницага убакыт кеткенден көрө спортко кеткени жакшы. Спортко акча кетет дебе. Дары-дармекке, врачка кеткенден көрө спортзалга кеткени жакшы. Спортко убактым жок дебе. Убактың айлап, жылдап больницада өткөндөн көрө спортзалда өткөнү жакшы. Спортко күчүм жетпейт дебе. Жөн эле барып спортсмендерге аралашып жүр. Эң азда пролептиния менен алектенип калганын билбей каласыз. Сени таза жиберет, таза жака тартат, мындай жебе, андай жебе деп турат алар эң азында. Ошондуктан спортко бар. Аделия ысымы кооз жумшак угулган
тартипти угулган ысымдардын бирөөсү. Аделия келип чыгышы тарыхы мааниси. Аделия аты көбүнчө асыл, жакшы тукумдан чыккан, ардактуу деген маанини түшүндүрөт мекендештерим. Bunun manisi bayırkı Germanların tilinden kelip çıkat. Ne? Adal, asıl, ulu sözünden kelip çıkat. Tarıхы Европага барып такылат. Азыркы биз билген Европага барып такылат. Анан ошол учурда кеңири тараган ысымдардын бири Аделия. Ал ысымдарга жакыныраак ысымдар Аделе, Аделина, Аделе деген ысымдардан келип чыккан. Аттын бир кийинчерээк түрү болуп Аделия болуп калган да. Кийинчерээк түрктөргө, биз мусулмандарга кеңири тарап кеткен бул ысымдардын бирөөсү. Пайдасы түшүнүк боюнча илимий жактан дагы ат адамдын мүнөзүн аныктабайт. Бирок эл арасында Аделия аттуу кыздар назик болушат, акылдуу болушат, жоош болушат, сылык болушат, анан өзүнө ишенген кыздар болушат. Көп учурда арыкчылай келишет. Аделия асыл ардактуу кыз дегенди билдирет. Кыздарым эч качан түнкү клубда, ночной клубда официантка болуп иштебегиле. Иштебегиле алынай жерлерде, анан өзгөчө ошол бузуку гостиницаларда, бузуку отелдерде бүгүн мактанып чыгып атат отелде иштейм деп. Жок, иштебей койгонуңуз жакшыраак. Менин жеке сизге сунушум. Албетте өзүңүз билесиз, өтүңүз төргө элесиз, бирок мен ака катары, ини катары сизге айтып коерум, иштебегениңиз жакшы. Андай жерлерде эң азында бузук назар менен карайт сизге эркектер. Ал жерде себеби ичкилик болот, арамдан ич жүргөндөр келет. Бир бузук назар менен оор жүктөрүн өткөзүп коет да, анан сиз физически чарчагандан сезе баштайсыз. Ойлойсуз, башым себепсиз эле ооруп атат, неге андай болуп атат, неге уйкум эле келип атат дейсиз. Өзгөчө ошо клубда официантка болуп жүргөн кыздар көп ооруйт, байкасаңыздар. Себеби баягы эркектердин назары өтө катуу өтүп кетет да. Себеби ал балдар өзү таза жүргөн балдар эмес, жинелешип калган, бир оор жүк менен жүргөн, себеби алар туура эмес жүргөндөр. Айтайын дегеним, андай жерде иштебей эле коем. Мен ал эмне кылып атам деп чыгып алышыңыз мүмкүн. Ал жерде алкоголь ташыйсыз, балдардын назарында кылып атасыз. Айтайын дегеним, эртең бирөөсү келип алып, ичип алган бирөөсү келип, солук турду аркаңыздан келип зордоп дагы коюшу мүмкүн. Ойлонуп ишилай да. 3 түрдүү тамак кылыш бар. Биринчиси кайнатып, экинчиси пар менен, ал эми үчүнчүсү майга кууруп. Эң полезнисин кылышыбыз керек. Көбүнчө кайнатып буу мененге аракет кылышыбыз керек мекендештерим. Себеби майлардын көбү бүгүн зыян. Чындыгында. Майлуу тамактарды биз кыргыздар өтө көнүп алдык. Тойго барсак да, эки жака барсак да, мааракелерге барсак да, жалаң майлуу тамактарды жеп, курсак койгондор, семиргендер, эң азында курсагында аз-маз майы бар да адамдардын, арыкмын деп жүрөт. Айтайын дегеним эмне? Ден соолукта болушубуз үчүн оозубуздан кирип аткан нерсеге маани беришибиз керек, 90% деген нерсеге байланыштуу. Май жебей кой дебейм. Таза майлар бар, оливковый масло бар, пальманы майлары бар, атайын таза майлар бар, фильтрленген. Ошо таза майларды аз өлчөмдө, көп эмес, аз өлчөмдө жеш керек, аралаштырып, нормада. Наны көтөрүп алып майга аралаштырып жеген заманды токтотушубуз керек мекендештерим. Өтө калория көп, семиртет, зыян. Канча семиз адамды көрсөңүз, анын ошончолук күрөшө турган оорулары бар. Адам сак болуш керек. Бизге семиз эртең өлүп кала турган аксанын кереги жок. Бизге таза чычкан болсо дагы көбүрөөк жашаган ден соолугу чың нерсе керек. Кыздар эркек болгула, катын болбогула, катынчалыштык кылбагыла. Эрге тийбейсиңби? Ал баланы пайдаланба. Убактылуу жүргө. Забаса кармаба. Бүгүн көп кыздарыбыз, көп жигиттери бар да. Бир кыз 10 баланы зайынт кылып жүрөт. Эрге тиемин деп койгон, андан гүлдү, подарканы, азда эдисаны алып, теңири ишин кылып жүрөт. Муну как кесип катары карап кабыл алып койгон. Өзгөчө азыр ушунун аркасынан көп бузуучулар болуп атат. Ошон үчүн балдар этият болгула. Бүгүн ушундай кесип кылып алгандар бар атайын. Мени угроза кылды, мени зордоду деп ушунун аркасынан көп нерсе кылып, акча үндүрүп алган, атайын ушуну кесип кылып алган кыздар жок эмес бүгүн. Ошолордун торбо калтасына жемиш болуп калба. Кыздар эрге тийсеңер, бул башка маселе. Бирок тийбей эле жөн пайдалап жүрүшүңөр, бул адам акысына кириш. Саяк жүргөн таяк дейт. Баягы кылмыш 40 күндө эмес, азыр 40 секундда билине турган учур. Шерменден чыгып калбасын кызым. Кызыңызга аттандарды адашпаңыз. Бүгүн кыздарына поворот деп ат койгондор жок эмес. Бурулай дейт, не туда дейт, поворот не туда дейт.
Ушундай аттарды койгон адамдар жок эмес. Баягы аддеп бала төрөлүп келе берсе, кыз төрөлсүн деп туруп, баягы Бурулбек деп коет. Анан бурулуп кетсин, бала төрөлсүн деп Бурулай деп коет кээ бирөөлөр. Айтайын дегеним, балага ысым тандаш, бурулсун, кайрылсын, токтосун. Кээ бирөөлөр бала көбөйүп кетип 10 тууп салат дагы, анан токтосун эми деп Токтобек коюп коет акыры. Токтосун деп коюп коет. Ушу токтосун болду, бала басып кетти, кам жокtu деп токтосун деп коюп коет. Нени айткым келет? Адамдын аты менен өчпөйлү. Эртең чоңойгондо досторунун алдында уялып калат мекендештерим. Жашына красавчик аттарды коелу. Эртең элестетиң 5000 адамдык сахнада сиздин балаңыздын аты сиздин фамилияңыз менен, сиздин атыңыз менен кош айтылат да. Мисалы үчүн, чакырганда рингтерге, бойлорго спортсмендер чакырганда паланча деп чакырат го. Ошондо мындай элестетип көрүң да, сиздики кандай айтылат. Жакшы аттардан тандашыбыз керек. Мааниси терең ысымдардан тандашыбыз керек. Ысымды алып, менден мурда ушундай ысымга ыңгайлуу адам болгон экен, мындай адам болгон экен, мындай атабыз болгон экен, мен ошого ылайыктуу болоюн деп аракет кылышым керек деп бала мотивация алыш керек, мисалы үчүн. Поворот Луна деп Лунага жетем. Мындай ысымдарды ойлонуп коюшубуз керек. Бул дегени Бурулай ысымы жаман ысым деген эмес. Бурулайдын маанилери өтө өзгөчө. Сулуу, назик, айдай көркөм деген маанилерди түшүндүрөт. Айрым жоломолордо бура, өзгөрүү, кооз көрүнүш жана ай сөзүн билдирет. Бул Бурулайды жамандаш маанисинде эмес, болгону биздин түшүнүгүбүздөгү маанини айтып атам да мекендештерим. Тарыхы биздин кыргыздын улуттук ысымы, башка улуттарда жок бул Бурулай ысымы. Бурулай биздин кыргыздарда өзгөчө, Олжобай менен Кишимжандын чыгармасындагы Бурулай образынан кийин кыргыздарда өзгөчө көп колдонулган ысымдардын бирөөсү бул Бурулай болуп эсептелет. Пайдасы илимий жактан ат мүнөздү аныктабайт. Ат табиятын адамга өзүнүн жеке таасир бербейт. Бирок адам өзү таасир бериш керек ысымга. Мындайча айтканда ошол атка ылайыктуу болоюн деп аракет кылыш керек да. Сабырдуу, жумшак мүнөздүү, сулуу, боорукер болушат Бурулайлар. Бурулай жамандаш эмес, болгону биздин түшүнүгүбүздөгү жаман касиеттерди айтып атам мекендештер. Эркектин аялына акчам жок дегени сени сүйбөймүн дегени, ажырашабыз деген маанини билдирет деп алыптыр кээ бирөөлөр бүгүн. Жок, андай эмес. Билесизби, сизге көп нерсени атаңыз даже кыла алган жок. Кээ бир нерселерди атаңызга айткан жоксуз. Күйөөмө можно деп ар нерсени айта беришиңиз туура эмес. Атаңыз бере албаган нерсени күйөөңүз кантип берсин? Мисал үчүн айтып атам да. Атаңыз машина берген жок, 2 этаж үй салып берген жок, мисалы үчүн. Бул дегени күйөөңдөн талап кылба деген эмес. Күйөөңү алдында туруп, экөөңөр чогуу аракет кылгыла жетесиңер деген. Акча бербейт экен, сүйбөйт деген экен деп чала психологдордун сөзүнөн ишенип алып, андай деп диагнозду кое албайсың өзүң, кызым. Өзүң иштеп көрдүң, кичине эки жагын бирөөнүн чачтарын тарамыш болуп көрдүң, кырып көрдүң, алып көрдүң, канча акча тапканыңды көрдүң, акча табыш машакаты чындап оор экендигин түшүнүп көрдүң. Бирөөлөр 10 000 табыш азап да, бирөөлөр үчүн мечта. Анан кыйын боло берет. Акча бербейсиң, андай болот, мындай. Намкөр да действительно. Бир шүгүр кылайын дебейт. Болсо канча миллиондор тыгылып кетти анын өзүнө. Бир шүгүр коюн дебейт. Айтайын дегеним эмне? Эркек киши сүйбөйт деген маани келип чыкпайт акча бербеймин десе. Эркек жактан бир ойлонуп көрүң. Эркектин башынан нелер өтүп атат. Эркек билип турат, сиздин кийимдериңиз бар, курсагыңыз тоң, жашаган жериңиз бар. Калган нерселерсиз сиз жашай аласыз. iPhone 17сиз сиз жашай аласыз, iPhone 15 менен жүрсөңүз дагы. Биз жашай албай турган нерселер бар, ансыз турбасак. Суусуз жашай албайбыз, унансыз жашай албайбыз. Негизги биринчи этаптагы муктаждыктарды чечип берип атабы эркек киши. Калгандарын акырын жетесиздер. Деп башына жеп, аны кыл, муну кыл, аны кыл дебесең, каалоолоруң бүтпөйт, кызым. Каалоолоруң эч качан бүтпөйт. Аял кишиге бир тоодой алтынды келип берсең, экинчи тоо алтын таба бер дейт да дагы. Напсы эч качан. Аял киши табиятынан анын ичинде алтын бар. Алтын кардайым тартылып турат, байлык кардайым тартылып турат. Ошондуктан адамды эч качан ыраазы кыла албайсың. Анын ичинен аялды ойлонбойлу. Туруп сийбеңиз. Туруп сийиштин зыяндары өтө көп. Биринчиден эле шымыңызга жарымы түшөт. Эркектер сийген учурда жарым унитаздан сырткары, анан жарымы турсасыга шымыга түшөт да. Туруп сийбеш керек. Бул дүнүйдө дагы бар нерсе, турбай отуруп сийишибиз керек мекендештер. Эркек туруп сүйөт да, эркек жылаңач жүрө берет да, эркек биз го деп баняда да жылаңач жүргөн эркектер бар, жок. Жыныстык мүчө итте дагы бар. Ит эмне үчүн ит, билесизби?
Көчөдө да ишин кыла берет, билесизби? Она жана менен жабышпаган учурлар көп болот. Биз эркекпиз. Эркек болгондугубузга байланыштуу биз жабынып беришибиз керек. Чындыгы эркектер сүрдүү болот. Сүрдүү адамдар, мисалы үчүн, жогорку жакта отурган депутаттарыбыз носкисиз жок жүрсө бир башкача көрүнөт го, туурабы? Касым Чумек спортивный кийинип дагы бир башкача көрүнөт. Айтайын дегеним, адам сүрү болуш керек деген нерселер. Ал эми экинчиден, ошол сийдик багыңызда калып кетет, толук түрдө түшпөй калат. Туруп сийген учуруңузда толук түшпөй калат. Отурганга аракет кылыңыз. Анан истинжа истибраларды кыла албай каласыз туруп сийген учурда. Тазалана албай каласыз. Ушул жерде айтып коеюн. Сийгенден кийин жуат экен эркектер алдыңкы мүчөсүн. Жок, жубай эле бумага менен кургатып коюш керек үчүн болду. Аркасынан заң чоң помощом отурган учурда бумага менен ачыйсыз, андан кийин жубасыз, андан кийин кайра бумага менен куруктайсыз. Ыстык суу менен жууш керек, муздак менен эмес. Көп эркектер, өзгөчө намаз окуган эркектерибиз ошол жактан ооруйт. Неге? Муздак суу менен эле шапылдап жуу берет да, деңизге жарабай калат. Жок, андай болбош керек. Ыстык суу менен жууганга аракет кылыңыз. Калгандыкы баары бир башка. Окууларды карасаңыздар, биз ойлардан карап, азыр будайынан, бересинен баардыгын карап жатканда, Кулкунайдын пайдасын айткым келди да. Биринчиден, бул жакшы көрүнгөн, таттуу болгонуна карабастан, сахары табигый болгондуктан калориясы өтө төмөн. Тынымсыз жешиңиз керек да муну. Өзгөчө АБВ кымбаты витаминдер толтура өзгөчө мөмөлөрдүн бири. Тынымсыз жеңиз, ар бир дасторкондо кулкунай болсун деген сезондо. Анан азыр кытайский вариант башка деген түрлөрү көбөйдү, ар бир нерсесин оригиналга. Биз оригинал дейт, оригиналына аракет кылышыбыз керек экенбиз. Будай маселесин карап, будай чыралуу, эжесин урматтаган, сыйлаган, эжесине жолго чыккан адам будайды басып өтсө дагы болот деп келет да. Себеби мурда табаларыбыз будайды тепсебеген нан болот, башка болот деп үйрөткөн го. Ошол нерсени дагы сезимдерди эске албастан, эжени сыйлаш, урматташ ушунчалык улуу иш экендигин дайындаш маселесинде ошо будайды дагы тепсесе болот деп келет да. Беделер турат карасаңыздар, кандай жайлуулорубуз, кандай кооз жерлерибиз бар, бизге бир нерсе жетишпейт. Бизде бар нерсе бар, бир нерсе жетишпейт. Ал биз жалкообуз. Allah bir söz var işte, jata бербең, hareket kılıp işleyin, anan işleyin.